Жаңылык, урматтуу Москва шаарында эмгектенип жүргөн мекендештер, ар күнү арзан баада, салууну жумшак, Wi-Fi интернет менен жабдылган автоунаалар Москвадан Казакстан чек арасына каттоодо. Көп жылдан бери айдоочулук кызматты көрсөтүп, элдин батасын алып, жумшак мамиле менен кызмат кылган кыргыз жигиттери жолдо ар кандай жагдайларга жардам берүүгө, узун жолду кыскартып, көңүлдүү жана өз убагында алып барып келүүгө толук шарт түзүп берет. Эң башкысы бир машинанын салону. Бүгүн 14 декабрда Сооронбай Жээнбеков Коопсуздук кеңешинин жыйынында транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калиловду иштен четтетип турууну өкмөт башчыга тапшырды. Калиев келген жок бол, не болду? Мына отургула, кол көтөрүп коюш, иштен баарын кылып коюп. Мына эми Калиев деген $500 000 пара алат деген, мына дүйнөгө шеременде болдук. Өкмөт мүчөлөрү, премьер-министр, туруңуз неме Калилов. Мен болгондо убакытта арыз жазып туруп туртурмакмын мен. Ушу тергөөчү жигит кетип турайын деп. Кетип турайын мен ушу тергөөчү жигитти мен четтеп турайын деп арыз жазбайсыңарбы? Жок дегенде. Урматтуу премьер-министр. Талкуу болуп атат. $500 000, мына мен кыдырып жүргөндө, айлыкча губернаторлук иштегенде кыдырып жүргөндө, премьер кыдырып кийин айлыкча кандидат болуп жүргөндө, ушул жерде инвалид баягы немesi чектелген, мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын апалары, инвалид балдын апалары, баласын карап иштей албай, ушу бизге бир айлык төлөп берип коелуш деп мына ушуну суранышты кече мына чечти, ушу маселеге чечилди. Премьер кол койду өткөндө, ушул болбогон ошол акчага сүйүнүп атышат, сүйүнүп биз ушул балабызды багып атып, ушул мамлекет бизди карай баштады, айлык төлөй баштады деп. $500 000 деген не деген нерсе бул? Не деген нерсе? Баарын жоопко тартыш керек бул боюнча. Баарын тең. Убактылуу четтеп тургула министрде, урматтуу премьер-министр. Отурат алып келип Коопсуздук кеңеште отурат бул жерде. Не деген шеремендешилик?